аябай тез жана оңой технологияда арзан баада бүттү деди. Сейсмика жакка дагы өтө туруктуу болуп эсептелет. Мындай жер титирөөдөн кийин формасын бузуп, шалактап андай болбойт, Жеңил конструкция. Көрүнүшүнөн чындап. Сиз да чыгыңызчы бул жагына. Экөөбүз чыгып көрсөк болот. Норм кыймылдабайт. Чоң. Кыргызстанда любой жерге алып барып куруп берет. Эгерде сиздер Өзбекстандан көрүп атсаңыздар, же Казакстан, же Россиядан көрсөңүздөр, ал жака дагы булар Nomading компаниясы өзүнүн тобу менен барып, ошол жерлерге дагы орнотуп жасап берип жүрөт. Буга чейин. Россиядан жасап бердиңиздер, Россияда жасап бергенбиз, Казакстанга ангарларды коюп келатабыз. Ассаламу алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу Тез кабар каналы көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кыргызстандыктар, амансыздарбы? Мен аты жөнүм Абдулбасит Биладидин уулу. Мен сиздерге бүгүн өзгөчө бир чыгарылышты, жакшы сиздерге пайдалуу боло турган чыгарылышты тартып көрсөтмөкчүбүз. Бул эмне болгон чыгарылыш десеңиздер, өзүңүздөр биздин Тез кабар YouTube каналынан мурда дагы көргөнсүздөр. Тилек Токтогазиев деген байке өзүнүн командасы менен Nomading деген компанияны негиздеп, жеңил курулушта чоң ангарларды, складдарды бир нече жылдан бери салып жүрөт. Ушул технологияны жана бүгүнкү күндө бир нече жерлерде бүтүргөн, ошонун дагы бир курулуш объектиси бүтүптүр, ошону көрсөткөнү келдик. Биз азыр учурда Ысык көл облусунун Каракол шаарына жакынкы жерде Аксай айылында турабыз. Ушул жерде мына сиздер көрүп турган мына бул чоң ангар бүтүрүлгөнүнө жакын эле болду, бир жуманын тегерегинде болуптур. Аябай тез жана оңой технологияда арзан баада бүттү деди. Буну бизге кененирээк Айдар деген мырза түшүндүрүп берет. Бул Айдар мырза Nomading компаниясынын представители десек да болот, өкүлү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Күн суукпу бул жакта, Өзүңүз кандайсыз? Иштер болуп атабы? Жакшыбы? Иштеп атабыз. Жалгыз эле калыпсыз, объект бүтүп, Кетти балдар. Жакшы. Сиздер биздин YouTube каналдан мындан мурдакы дагы мына Түштүк регионунда Ош облусунда дагы жасадыңыздар. Ошол видеолорду көрүп чыксаңыздар болот. Ал жерде Тилек байке өзү кенен бир түшүндүрүп берди эле. Бирок биз бул чыгарылышта дагы сиздерге кенен токтолобуз. Бул эмне деген технология, кантип жасалат, эмнеден жасалат, баалары тууралуу да бир сыйра токтолуп кетебиз, Кандай дедиңиз? Жакшыбы? Жакшы. Бул эмне максатта негизделип жасалды? Азыркы учурда биз болсо деген пат производственный цехтин алдында турабыз. Бул цех шерстеперерабатывающий завод болот. Жүндү баягы майдалап, переработка кылып, анан баягы жер семирткич катарында продукт болуп чыгарылчу цех болот. Алдында турабыз. Завод, Так, бунун узун туурасы канча чыгат? Узун туурасы бул жерде болсо деген 16 га 50. 16 га 50. Бийиктиги 9,5 метр. 9,5 метр. Эми бийиктиги ортосу өлчөлүп калат да ошондо, Центр, Бул жерде эми чоң унаалар кирип чыга турган, чоң эме болот окшойт, Унаалар да киргенде мүмкүнчүлүк болот, аябаганда жакшы. Эми эгерде ичине кирсек, баардыгы кызыктыгын баары ошо ичинде да. Ичинде. Бул азыр мына сыртты да жасалгысынанчы мына листтер жабылып өттү го. Ушул пат ключ жасап бердиңиздерби же ичиндеги конструкция сиздердин жумушуңуздар болду? Кандай болду? Биздин компания Nomad Engineering биз болсо деген именно баягы ангарларга конструкция куруп берген компания болуп эсептелебиз. Только конструкциясын, Конструкциясын. Биздин өзүбүздүн жаңы инновациялык конструкциябыз бар. Технология, аны деген биз PSPK деп атап коебуз. Ошону биз куруп бердик бул жака. Анан биздин заказчигибиз уже үстүн покрытиясын өзү жасат. Өзү жасатты, Анткени покрытия жагынан аябаганда жеңил болот жумуш жагынан эгерде караганда. Эгер мисалы только эле конструкция эмес, сыртында жаап бергиле десе, ошондой мүмкүнчүлүк барбы сиздерде? Мүмкүнчүлүгүбүз бар, то есть өзүбүздүн иштешип жүргөн партнерлорубуз, подрядчиктерибиз бар. То есть ал жагын баардык ишти өзүнүн так аткарган профессионалдар болуп эсептелет. Негизи бул чоң ангарлардан Кыргызстан боюнча кайсы жерлерге салдыңыздар? Кыргызстан боюнча азыркы учурда көп эле жерге салып келатабыз. Ошол эле учурда мисалы үчүн Ысык көл облусунан эгерде эсептеп келгенде бул эң биринчи ангарларыбыздын бири болуп эсептелет, чоң ангарлардан. Корумда айылында Салимар деген пансионатта спортивный арена салдык.
ал жерде 2 ангар салынды. Бири чоң, бири кичинекей болуп. Чоң ангар болсо 26га 70, экинчиси там 12ге 40 метр болгон ангар да. Анан экинчи ангар болсо бул ушу производственный цех болот, шерстеперерабатывающий завод. Бул жерде 16га вот 50 болуп айтып кеттим буга чейин. Анан мындан тышкары азыр Караколго да салдык, 2 ангар 20га 87, анан экинчи ангар болсо 26га 57. А мына Салимарда салган эме боюнча ал размери канча дедиң? 26га канча? 26га 70. Аябай эле чоң эме бул да. Бул болсо спортивный арена болуп эсептелинет. Мисалы үчүн ал жерде баягы азиатский чемпионат по ММА өткөрүлмөк да. Анан алардын уюштуруучулар Газпромдун стадионунда өткөрмөк. Анан 1 ай калганда ал жерде баягы башка мероприятие өтмөк болуп, анан алар башка жерге өткөргүлө деп ошондой чечим чыккандыр. Анан алар өзүбүз анда арена салабыз деп көптөгөн компанияларга кайрылып башташат. Анан бардык компаниялар макул болушпойт да. Анткени 1 айдын ичинде мындай чоң объектти салганга мүмкүн эмес деп. Анан алар бизге кайрылышты. Биз болсо аны толук полный бир примерно 20 күнүн ичинде бүтүрүп бердик да. Бүтүрүп бердиңиздер. Бул аябагандай бат курулган. Үстү жаап полный уже эксплуатацияга жарайт. Жакшы. Бул жердеги жумушуңуздарды жакынырактан барып көрөлүчү. Мына биринчи астынан фундаментти куюу бул өзүңүздөрдүн процессиңиздерге киреби же кандай болуп калат? Муну фундаментти көбүнчө учурда биздин заказчиктер өзүлөрү даярдап беришет. Бирок эгерде именно бул учурду эсептегенде, бул жерде болсо баягы совет кезинен калган аябагандай калың бетон бар экен. Ошол бетонго эле биз өзүбүздүн каркасыбызды коелу деп чечимге келгенбиз да. Анткени бетон калың, күчтүү болгондуктан конструкция негизи жеңил. Анан баягы требование фундаментке да биздики минималдуу да. Вот ошондуктан то есть ушул даярлап бетонго биз үстүнө ушул конструкцияны коелу деген чечим кылганбыз. Так, эми менде бир нече суроолор пайда болуп кетти да азыр эмедечи. Себеби баягы курулуш тармактабы аралашып жүрөсүң, кээде навес жасатып каласың, баягы темир. Бунун основасы эмне? Мына болобуз көрүп турган каркас темирби, алюминби, жезби, эмне бул? Ооба, бул болсо өтө айырмаланып турат. Башка баягы традиционный металл конструкциядан салыштырмалуу. Биз болсо бул жерден оцинкованный стальды колдонобуз. Ошол стальдан мындай профилдерди өзүбүз жасап чыгарып, ошол профилден анан ошол конструкцияны өзүбүздүн жаңы инновациялык технология менен курабыз. Технология өзү ПСПК деп аталат. Эгерде баягы толук айтып келгенде перекрестно-стержневая пространственная конструкция болуп калат да. Кыргызчасы кайчылаш мекиндиктеги чабактуу конструкция болуп калат. Күчтүү которулат экен бурага. Кыргызча деле негизи сонун болот экен. Мындай карап көрсөңүздөр, мындай алюмин сыяктуу көрүнөт экен, бирок оцинковка темир профилдерден дедиңиз, Бул профилдер келеби же өзүңүздөр жасайсыздар профилди? Биз болсо, то есть сырьёну сатып алабыз. Кыргызстанда мындай сырьё чыкпагандыктан биз Казакстандан же болбосо Россиядан заказ кылабыз бул сырьёну. Лист боюнча. Бул бухта болуп келет. Бухта боюнча. Анан ошол өзүбүздүн муну даярдап чыгарган өзүбүздүн ишканабыз бар, профилдерди чыгарчу. То есть мунун 20га 30 болгон размердеги профилди чыгарып, анан ушул профилдерден то есть конструкция чыгарабыз. Биякта профилдердин баардыгы размери бирдей болот. Болгону гана узундукта айырмаланып турат да. Анан бизде өзүбүздө да требованиялар бар, өзүбүздүн. Мисалы үчүн бул оцинковкага мисалы үчүн класс покрытия цинка деп коет. Ошол 100дөн кем эмес болуш керек да. Эгерде ушул учурда бул 50 жылдын ичинде дат баспай, чирибейт деген то есть гарантия берилет именно ушул сырьёго. Ошон үчүн то есть ошондой өзүбүздүн требованиялар бар. Анан конструкцияны курганда болгону гана биз 3 детальды колдонобуз. Бул ушул профиль өзүбүз жасап чыгарган болт, анан гайка. Анан болт гайкаларды да жөн эле болт гайкаларды колдоно бербейбиз. Мисалы үчүн алар дагы цинктелген болт гайкалар болуш керек. Дат баспай турган. Дат баспаш керек. Жакшы. Негизи размерлери так ушундай эле болобу же мындан жоондар дагы баягы ангардын размерине жараша болобу же бир эле ушул эле калыпты колдоносуздарбы? Ангарларда, то есть биз мисалы үчүн эгерде туурасынан эметкенде примерно максималдуу түрдө 26 метрге чейин ангарларды коебуз. Туурасы 26 метр. Узунучу кете берет. Узунусу там то есть ограничение жок калды. 100-200 метрге чейин кете берет. Мисалы үчүн даже мындай учурлар болот. Мисалы үчүн кээ бир заказчиктерибиз
ширинасин бир 20 метрге чейин курдуруп, анан калганын кийинки жылы курдурам деп ошентип улантып кете берсе да болот да. Узунасына, узун да. Азыр ушул эле конструкцияны тетик жерин бузуп туруп буласаңыздар боло береби? 10 метр кошуп бергилечи десе. Жакшы. Жана башында бир сүйлөшкөндө бул жер негизи 2 кабат болмок деп айттыңыз эле да. Анан бул биринчи ушинтип салынып, анан экинчи кабатты кандай болуп калат? Биринчи биз, то есть, как бы биздин компания конструкцияны куруп бердик. Анан ичинен баягы биздин заказчигибиз бул жерден бийиги, то есть, жетишке аябагандай, жакшы бийиктик болгондугу үчүн 2 этаж кылам деп, ошо курам деп бизге айтты. Аны болсо деген баягы кара темирден уже өзүнчө атайын стойкаларды жасап, экинчи этажын курса болот. Жакшы. Мен байкаганым дагы эменчи, мен бул конструкцияңыздарды мындай көрүп жүрөм, видеодон, сүрөттөн, бирок негизи мындай алдыдан эми көрүп атам да, мындай реальныйсынчы. Баягы жоон кара темирлерди иштетпепсиздер. Только профиль. Башында бул конструкцияны, то есть баягы бул конструкция биз чет өлкөдөн алып келген жокпуз. Бул технология өзүбүздүн Кыргызстаныбыздан ойлонуп, автордук чыккан конструкция болуп эсептелет. То есть биздин компания бул конструкцияны өзү ойлоп тапкан. Анан мисалы үчүн башында бул технология ойлонуп табылып атканда кара темирди колдонгонбуз. Кара темир колдонгондо өтө көптөгөн отходдор чыгып калат экен да. Кара темирди мисалы үчүн ал деген заводдун определенный узундукта чыгат. Ал узундукта 4 метр, 6 метр деп, ал аны болсо деген определенный узундукка кесиш керек болот. Анан отход көп чыгып калат экен да. Расход көбөйүп кетет. Отход көп болот, расход көп болот. То есть анан биз болсо баягы ушул оцинковкага келдик. Оцинковканы колдонгондо бул жерден отход болбойт экен. Отход бул жерде такыр жок. То есть безотходный материал болуп эсептелинет. Эми мына ангарга келе турган болсок, эми Кыргызстан боюнча көп жерде эле жасап жүрөт экенсиздер. Мына ушул ангар 16га 50 дедиңиз. Канча күндө чогулттуңуздар? Бүткөнү. Бул ангар колдонулганда деген негизи 20га 40 болуп курулмак болчу бул ангар. Планда. Анан участоктун баягы өзгөрүлүшүнө жараштуу 16га 50 кылыш керек болду да. То есть баягы профилдер мисалы үчүн туурасы 20 метрликке жасалган болсо, ошону биз болсо баягы кысалы деп чечтик 16 метрге чейин. Кыскан учурда бийиктиги дагы 1,5 метрге көбөйүп, общий бийиктиги 9,5 метр болду. 9,5 метр. Анан бул жерде деген 5 бала иштешти. 5 бала иштеп, ушу конструкцияны 8 күндө гана тургузушту. Эми мисалы Кыргызстандын кайсыл четинде болбосун, иш процесси бирдей эле кетет. Срок баягы куруп беришиңиздерчи. Демек, 1 жума 8 күн, 9 күнүн тегерегинде куруп бүтөсүздөр. Анан бул ангарды эмне үчүн жанакындай биз көрүп жүрөбүз, 4 бурчтук салышат го. Эмне үчүн андай формада салбайсыздар? Мындай дугообразный эме кыласыздарбы? Дугообразный болгон учурда бул жерде болсо деген расход сырья металла аябаганда аз болот. Устойчивость жактан аябаганда устойчивый болот. То есть баягы биз дугообразный кылган үчүн ошол баягы тегерекчен эле алып туруп эле 2 кесип койгон эле болгон учур болот да. Мисалы үчүн үстүнөн баягы кар жаган учурда кар да үстүнө турбайт. То есть баягы шыпырылып түшүп агып кетет да. Анан бул жерден ошо конструкциянын баягы снеговая нагрузканы эсептеп келгенде квадратный метрине 250 килограмм көтөрөт да. Баягы кар көтөрүлүшү эсептегенде шамалга да аябагандай туруктуу болот. Анткени бул формасына байланыштуу, геометрический формасына байланыштуу. Аэродинамика жакшы. Аэродинамика бул жерден жакшы иштейт. Где-то биздин предварительный эсептерибиз менен эсептеп келгенде там секундасына 60 метрге туруктуулукту берет да. Бул аябагында жакшы көрсөткүч. Анан жана бир Тилек байкада айтып атты эле, баягы биз испытание кылайлы деп атабыз. Баягы ангарды салып үстүнө КамАЗ коебуз депчи. Анан ошол кандай болду испытание? Былтыр мисалы үчүн баягы көптөгөн заказчиктер кайрылып, анан ушул профилдерди көргөндө көбүндө мындай сомнениялар пайда болчу да. Жука эмеспи деппи? Металлдар кантип мындай оор жүктү көтөрө алат депчи. Анан биз ушундай чечимге келдик, баягы испытание кылып өткөрөлү деп. Анан ангарыбызга 9 тонналык КамАЗды койдук. То есть ошол жердеги турган ангарыбыз салмагы примерно 700 килограмм болсо, 700 килограммдык ангар 9 тонналык КамАЗды көтөрүп койду. То есть аны дагы, то есть баягы видео кылып эметtik эмес, аны көрсө болот. Биз эми видео коюп коебуз, өзүңүздөр көрүп алсаңыздар болот. Андан бөлөк кандай дагы испытаниялар кылып көрдүңүздөр?
ага чейин баягы ангар баягы жаңыдан болуп иштетилип баштаганда, коюп баштаганда биз испытание кылганбыз. Анда биз ангарга контейнер илип, ичинен бассейн жасап, ошол бассейндин ичине суу толтуруп баштаганбыз. Крашта өткөргөнбүз. Канча тоннаны көтөрөт? Канча тоннаны көтөрө алат деп. Ошол эмеде эсептегенде примерно бир 8 тонна көтөргөн болчу. 8 тонна. 8 тонна көтөргөн болчу. Анан албосуден баягы түз жерге эле, жерге карматылбай эле ангарга эле илгенбиз. Анан ошол жерге карматпаган үчүн баягы основа жагысынан болгон эле ийилип калганда, антпесе андан деле оор жүктү көтөрө бермек эгерде жерге жакшы карматкан учурда. Дагы байкашымча, бул жерде мынол стыктарында эч кандай сварка иштетпепсиздер. Бул жерден ширетүү, сварка иштери эч колдонулбайт. Бардыгы бул жерде биз на болтовых соединениях чогултулат. Анан буга чейин эле айтып кеткендей, то есть өзүбүздүн да стандарттарыбыз бар. Бул жерде, то есть болт гайкалар обязательном порядке оцинкованный болуш керек, класс покрытия не менее 100 деп коет. То есть 100төн кем эмес болуш керек да, цинктелиши. Анан мисалы үчүн дагы жакшылап эгерде карасаңыз, биз гайкаларды да өзгөчө гайкаларды колдонобуз. Булар болсо атайын шляпкасы менен болот. Анан шляпканын астында резьбалар болот. Муну биз катыргандан кийин бул артка өзү такыр бура албайт. То есть бул карматылып калды. Мунун астында демек эми тиштери бар окшойт да, кармап калат, Ооба. Демек, баягы кээде мисалы болот го, мисалы ачык жерлер болуп калат, ангар куйганда мисалы шамал кичине мындай кыймылдатышы мүмкүн да, эми мондай чоң болгондон кийинчи. Значит, ошого туруштук берет. Берет. Могу азыр мен чыксам көтөрөбү? Чыгып көрө берейин? Чыгып көрүңүз. Мындай, бирок баягы көрүнүшүнөн баягы обычный профилдей эле көрүнөт экен, бирок чыгып көтөрө беремби өйдө карап, Бирок көрүнүшүнөн чындап, сиз да чыгыңызчы бул жагынан. Экөөбүз деле чыгып көрсөк болот. Нуну кыймылдабайт. Сонун. Демек, баягы эмне деп коет? Үстүндө оор жүк, же болбосо бир мындай деформация жагы полный бирдей бөлүнүп кетет экен да бул, а? То есть бул эме да, бул конструкцияда баягы равномерное распределение нагрузки аябагана жакшы иштейт да. Мисалы үчүн бир точкага нагрузка келсе, ошол точкада нагрузка бардык конструкция жайылып кетет. Ошон үчүн ушундай оор жүктү көтөрө алат. Жакшы. Сонун. Анан то есть бул жерден дагы чогултулушунда дагы мисалы үчүн соединениялар мындайдан дагы, то есть горизонталдуу, вертикалдуу түрдө дагы каралган полный. Демек, эч жака мындай деформация болушу мүмкүн эмес. Жакшы, сонун. Демек 50 метр. Негизи Кыргызстанда эң чоң, же болбосо деги кайсы башка мамлекеттерден дагы кылып жүрөбүз дейсиздер. Эң чоң канчага чейин жасадыңыздар? Азыркы күндө ооба башка мамлекеттерге да салып келатабыз. Буга чейин бизден Казакстандан дагы кайрылышты. Салып бериңиздер деп. Ал жака биз эң чоң ангарлардын бири бул 26га 90 болгон ангар койдук. Вот именно Казакстан, Алматы шаарындагы таможенный зонага коюп бердик. Ал болсо өтө да ал дагы аябаганда бат тургузулду. Ал жерден примерно 10 бала иштеп, 10 күндүн ичинде тургузушту да. 2 жуманын ичинде. Ошол 90го 26-ны. 26. Высотасы ушундай эле болду же мындан ылдыракпы? Мындан өйдөрөөк болот. Ал 26 мисалы үчүн биздин баягы бийиктиги туурасына көз каранды болот. Ошо туурасынын жарымы болот да. 26 13 метр болот. 13 метр. Эгер 20 метрлик ангар койсок, анда общий бийиктиги 10 метр. 10 метр болуп калат. Демек сиздерде туурасы эсептелет экен да, ошонун туурасына бийиктиги болуп калат экен, ошондо туурасынын жарымы бийиктиги болуп калат. Ошо баягы айланан эле эки кесип койгондогу форма болуп калат. Жакшы. Монун бир аз мындай ушту куйрак болгон себеби бул баягы кыскансыздар да. Ооба, мисалы үчүн бул ангар азыркыга чейин айтып кеткенде 20га болмок туурасы. Аны 16га кысыш керек болгон үчүн бул бир аз мындай формасы сүйрүүрөөк болду да. Анан сүйрүү болгон бийиктиги өскөн үчүн бул баягы туруктуулук жактан дагы күчтүүрөөк болот. Анан мынол ортосундагы каркасдар турбайбы мына жерчи? Мисалы, могу бар токулуп туруп, тетиги жерлери отдельно токулуп турго. Мисалы баягы лампочка, мисалы бирдекелерде мисалы баягы вытяжкалардын турбалары мисалы көтөрө берет дейилсе. Көтөрөт албетте. Бул дополнительный жанакы монтаж жумуштарга да аябай жеңил болот. Бул жер менен чыгып койгон учурда илиниши дагы баягы освещенияларды, вытяжкаларды, лампочкаларды койгон илген аябаганда жеңил болот биздин конструкцияга. То есть дополнительный там өзүнчө конструкцияларды илип жумушта, монтажда аябай жумушту жеңилдетет да.
Анан мен байкашымча могул азыр конструкция атайын баягы жүктү тең бөлүштүрүш үчүн мисалы бер жака чыгып турбайбы могул эмелеричи, конструкцияларчы. А бул размер кичинекей болсо, мисалы бир теплица деп коелу, үйдө мисалы бир 10го бир 5 теплица салса, могулары кичирейип кетет да уже полный, ооба, то есть канча туурасы кыскараак болсо, ошончо баягы толщинасы кичирейип кете берет, азыраак болот. Ну, в среднем бир 40 метрден болот да, эң самый минимальный. Эгерде мисалы үчүн 12 метрлик ангар коем десеңиз, толщинасы примерно 40-45 сантиметр. 40-45 деме, жарымына чейин кирип кетет экен, а? Жакшы. Бул уже лист менен сырты жабылыптыр, а? Бул болсо баягы тунике менен жабылган. Жабылышына да жумуш аябаганда жеңилдик болду да. Мисалы үчүн бул жерде биз деген обязательном порядке рейка уруш керек деген чечим алганбыз. Анткени болсо деген эгерде бул тунике менен бул биздин профилге урулган учурда баягы холодный мостик деп коет. Муздагы өтүп, баягы ичи конденсат болот да. Ошол нерсе болбош үчүн биз тердейт деңиз, жыгач рейка коюп, ошо рейкага анан катырылсын деген чечимге. Демек, темир менен темир тийбей деген да бири-бирине, а? Баягы мисалы кийин утепление болгондо дагы муздактагы, то есть бул профилге өтпөйт да. Дагы бир суроо, ушу утепление жөнүндө айтып калдыңыз. Ооба, бул заказчигибиз бул утепление болобу? Утепление кылам деп атат. Жана азыркы учурда пена чачып жылууласа болот. Пенополиуретан деген материал менен. Сразу катып кеткен эме, 8 сантиметрге чейин, то есть калыңдыкта болот, жылуулукта аябай жакшы кармайт. Анан еще бул дугообразный болгон жеринен дагы аябагында жакшы жери бул геометрический формасына байланыштуу баягы жылуулуктун сакталышы аябагында жакшы болот да. Мисалы үчүн дуга бундай формасына байланыштуу жылуулук ичинде жакшы сакталат. Так, ушул жылуулук дедиңиз, буга чейин салган ангарлардан жылуулап учурда ичинде мисалы адамдар мындай ичинде жылуу иштеп аткан немелерди да салдыңыздарбы? Салдык. Карак Бишкекке шойницах салып бердик. Шойницах. Өтө чоң ангар, өтө чоң эмес ангар салдык, 12ге 21 болгон. Ичи пенополиуретан менен жылууланды. Анан ичинен болсо деген жана кондиционер менен жылытышат. Ичинде балдар футболка чейин иштешет. Могу январь айында -20га чейин түшкөн учурда ичинде аябагында жылуулук жакшы сакталып, иш жакшы жүргүзүлүп келет. Жакшы. Негизи мисалы бул бир гана эле ангарбы же кандай башка направленияларда эмнелерди дагы салдыңыздар? Бул ангарды, то есть бардык максатта колдонсо болот. Ошол эле учурда баягы спортивный как арена кылып колдонсо болот, спорт площадка, волейбольный зал же болбосо футбольный да поле кылса болот, ишин баскетбол ойносо болот, под производственный цех колдонсо болот. Мисалы үчүн вот бул жерден карасаңыз, мисалы үчүн бир примерно бир 3 метрге чейин, то есть түз болуп турат да. Мо жери, э? Бул жерден как бы рабочая зона жакшы иштетилет. Ошол эле швейный цех кылса болот биздин конструкциядан, анткени баасы жагынан аябагында төмөн келип түшөт курулушунда. Зернохранилище кылса аябагында сонун болот. Склад кылса, склад үчүн аябагандай сонун немелер условиялары бар да, буларды колдонгондо. Мындай 4 бурчтук форма салбайсыздар, только эле ушундай. Ну, азыркы учурда бизде ушу фокусубузду ушундай дугообразный ангарлар калды да. Ушу эгерде ушуга фокус алып, ушуну жакшы аткарып, майын чыгарып, иш жүргүзөлүп жатабыз. Так, Айдарбек, дагы бир суроо берейин. Могул эмеде сиздер өзгөндөгү биздин мурдакы видеобузда, өзгөндөгү объектте сиздер баягы даяр кирпич менен көтөрүлүп, анан үстүнө баягы эки тарапка монтуп аккандай кылып, эки тарапка ага турган кылып туруп да жаппадыңыздар ушул материалданчы. Ошол кандай чыкты? Удачный чыктыбы? Ооба, ал жерден да аябагында жакшы. Спортзал болчу ал, э? Спортзал болчу. То есть биздин компания инженеринговый компания болгон үчүн биз решенияларды, то есть предлагать этебиз да заказчиктерибизге. Ал жерде мисалы үчүн эгерде кара темирден курган болсо, аябагында көп сумма сарпталмак. Анан биз өзүбүздүн конструкциябызды колдонуп, двускатный крыша коюп бергенбиз, ичине кара темирден ферма коюп, то есть ал жерден конструкцияларды эсептеп, эсебин чыгарып берип, бирок ал туурасы да чоң болчу бирок, э? Туурасы ал жерде чоң болчу, то есть туурасы 24 метр болгон пролетко бестой куруп берген, бул аябагында жакшы жетишкен. Эми асты баягы площадка болуш керек болгон ал жер, э? Так, эми могул эмеге конструкцияга келеличи. Могул конструкцияны мына жакынырактан көрсөтсөңөр, мондай бул эми өзүңөрдө цехте, заводдо жасалат дедиңер, буну, э? Ийилип, монтип, формага келтирип, могул ар бир градустары,
Бул эми өлчөлүп жасалат да. Бул болсо деген, то есть өзүбүздүн конструкторлорубуз атайын компьютерден мунун баарын сүрөткө тартып, ар бир размерлери кандай градуста ийилиш керек, кайсы жерден кандай болуп катырылыш керек, ошонун баары тартылып, ошонун баары пландаштырылып, анан биздин рабочий бригадабызга өткөрүлүп келет. Анан ошол рабочий группа уже ошол проекттин уже чогултушат да. Ошондо бул цехиңиздер Бишкек тарапта да? Бишкекте. Кыргызстан боюнча курулуш жасасаңыздар, Бишкектен бүт өлчөлүп материал даяр барат экен да любой жерге. Ооба, баягы мисалы үчүн эгерде салыштырып келгенде, мисалы үчүн кара темир менен салыштырганда, ал болсо деген, ну, допустим, бир 1000 квадратный метрди алып коелу. 1000 квадратный метрге там примерно кара темирден там эгерде 10 тонналык жанакы фуралар менен эгер жеткирилсе 3 рейс кылыш керек болот. 3 рейс кылат. Биздикинден болсо деген 1 рейс менен жеткирип койсо болот. Но канча килограмм чыкты ушунун баары? 1000 квадратный метрге примерно 1000 квадратный метрге примерно 10 тонна. 10 тонна. Могу жер канча квадрат чыгат? Бул жерде 800. 800. Демек, бир фурага жөн эле батып кетет экен да. Жөн эле батып кетет. 10 тонна. 10 тонна. Айлагандай экономносу болот. Бул эми мына деталь болуп чечилет экен да бүт, полный, Бул то есть мындай болгону палета болуп келет. Палетага, то есть биздин производстволордон палетага жасашып, баягы упаковать этишип, жүктөлүп бияка келет. Анан бияктан профилдер уже өзүнүн ар бир профилдин өзүнүн размерлери бар. Ошол профилдер менен уже болот менен катырылат. Жакшы. А мына темирдин талышынасы канча чыгат мына? Толщинасы бул жерде биз болсо деген именно 1-2 миллиметр болгон оцинковканы колдонобуз. Ошондон 20-30 болгон профилди ийип жасайбыз. 20-30. Анан бул мына бир тарабында эме болот экен, мындай открытый эле болот экен бир жагы. Бул баягы ийгенге эмеге удобный болуш үчүн да. Анан мисалы үчүн баягы буга чейин сиз айтып кетпедиңизби, эгерде освещение коюп же болбосо башкача оборудованиялар коюлса болгондо, ошол эле бул ичине мисалы үчүн болтторду калтырып кетсе болот, ошол болтторго бурап койсо да болот да. Бул жакшы тоже возможностьтерди берет. Эман башында айтып коюш керек да. Же буну ачып коёбу кандай кылат? Башында эле заказ берип коет да, болттор калтырып кетилет да. Бул моундай конструкциясы, мына дубалы, үстү полный жандарына чейин окшош эле болот экен, мындай токулуштардын системасы, паукообразный болуп, Ооба, то есть муну эгерде карап келгенде, мисалы үчүн бул точкадан 4 профиль кетет. Бул 4 профиль кайра бул жерге 4 болуп жайылып чогулат да. Пирамидаобразный болуп. Анан эң негизгиси баягы ток жок жерде да жумуш кыла берет экенсиздер да. Ооба. Күлүч болсо болду экен да катырганга. Бул жерден биз болсо ооба баягы чогултулушунда, монтаж учурунда биз аябагандай баягы кымбат болгон оборудованияларды колдонобуз, чтобы жумуш убагында баягы убакыт жагынан утурбай эле деп, мисалы үчүн баягы девольт деген мисалы үчүн ошондой болгон американский гайковертторду колдонобуз. Алар аябагандай катуу, жакшы бурап берет да. Анан алардын батарейкасы дагы көпкө жетет. Мисалы үчүн ошолор зарядка менен колдонулган гайковерттер менен иштейбиз. Ошон үчүн то есть бул бат болот да. Электричество то есть кереги жок, болгону электричествосунун баягы зарядкага керек. Ошону дагы байкадым да. Анан эмесине айтайын деген, мына мисалы болуп буралды да. Эми бул бир буралган нерсе, сваркаланган жок да. Мисалы кандай, мисалы сиздер мисалы салып бергенден кийин буну мисалы кандай бир технадзор бирдеке кийин көзөмөлдөп турабы, дальнейший мисалы болттар боюнча эң бул конструкцияны кармаган эми ишенген нерсе ушул экен да, мисалы турабы. Ооба, биз болсо, то есть бир жылда бир жолу атайын объектибизге выезжать этип, чыгып, баягы ичинен кирип текшерип турабыз. Болттор ордундабы, бошоп кеткен жокпу, ошону бүт карап, ар бир неме точканын баарын карап анан турабыз. То есть ар бир ангардын өзүнүн неме табличка илинет. Мисалы үчүн бул ангар бүтсө, полный анан кийин келип өзүнүн табличкасын илип кетебиз. Ал табличкада ар бир ангардын өзүнүн серийный номери болот, өзүнүн аталышы болот. Ошого жараша, то есть биз уже кийин календарный план түзүп иш алып барабыз да. Обслуживание болуп турат. Обслуживание кылып турабыз. Мисалы үчүн вот недавно Бишкектин тегерегиндеги объектилерди карап чыктык. Анан заказчиктерибизге келсек, алар аябагандай
таң калыштуу болду да. Ушинтип жыл сайын келип текшерип турасыздар. А бирок ошо текшергениңиздерде бошоп кетеби же бошобойбу? Жок, андай учурда бизде бир да жолу боло элек. Эмнеге? Ошто бошоп, там профилдер түшүп калган боло элек андай учурлар. Муну баягы сурап коюш керек да. Бизде себеби Кыргызстан боюнча көрүүчүлөр көрүп отурат да. Анан мисалы бизди мисалы келип көрүп, мисалы монун ышыктыгын көрүп, эми баягы сиздер специалистеңиздерчи, эми бирок баары бир деле мисалы любой эле эркек адам мисалы могу буралгандан кийин бошоп кетиши мүмкүн деген бир күмөн келет да. Ошол жактарында ошо сурап. Ооба, мисалы үчүн жанакы буга чейин айтып кетпедимби, биз атайын гайканы колдонобуз депчү. То есть бул гайканы колдонгондо бул өзүнүн мындай шляпка болгон гайка болот, ичинде болсо өзүнүн немеси болот, резбалар. Резбасы. Ошол резбалар менен бул катырылгандан кийин өзү артка буралбайт да. Ошондой то есть. Бирок ошондой болсо да бир жылда текшересиздер бир. Ал учурда да то есть биз өзү келип текшерип турабыз. А бунун арты кандай? Арт жагы. Арты болсо деген глухой эле болот экен да? Шляпка болот. Шляпка. Анан өзүнүн то есть формасы болот, бул ичине кирет да, биядан бураганда, то есть бул жерден дополнительный бир карматкан эчтеке керектелбейт. То есть баягы монтажда убакыт жагынан аябай утабыз да, бул болторду колдонгондо. Анан мына оцинковка болгондугуна краскалаштын деле кереги жок экен да? Бул жанакы эгерде класс покрытиясы жүзгө кем эмес болгон учурдагы бул оцинкованный сталь, стальга негизи производителдер 50 жыл гарантия беришет. То есть 50 жылдын ичинде дат баспайт, чирибейт. 50 жыл кандай болсо ошол туруп берет депчи. Ошон үчүн дополнительный үстүнөн красить эткендин кереги жок жыл сайын. Анан билесизби дагы мындай жакшы нерсе эмес, мисалы үчүн деген эми баягы производственный учурларда боло берет да, там кар айдагандар мисалы үчүн бул ийип алат. Ийип алышат, сүзүп алышат. Бул жерин ийип алса, конструкция полный урап калбайт да. Ийип калса, мисалы үчүн бул жери ийилип калса, бул жерине эле балдар келишет, чечип туруп кайра профилдерин алмаштырып коюшат. Баягы брак болуп калбайт деңиз, здание брак болуп. Туруктуулугун то есть жоготпойт да, бир жери эгерде бузулса. Определенный эмеси. Мисалы биз азыр башынан баштап жаан, кар, шамалды айттык да. Эмисем Кудай сактасын, негизи асмандан, жерден, оттон, суудан чыккан баледен сактасын деңизчи. Жер титирөөгө туруктуулук жагындагы эсептегенсиздерби? Билесизби, мисалы үчүн баягы аябай жер титирөө катуу болгон жерлерде, сейсмика күчтүү болгон жерлерде эң баарынан баягы жеңил конструкцияларды колдонушат да. Мисалы үчүн баягы жыгачтан үйлөрдү салышат да. Жана эме сынчы үй деп, сынчы үй. Жок, баягы жеңил конструкцияларды курса, баягы сейсмикага туруктуу болушат. Анан ошон үчүн биздин конструкция өзү жеңил болгондуктан аябагандай сейсмика жакка дагы бул өтө туруктуу болуп эсептелет. Мындай жер титирөөдөн кийин формасын бузуп, шалактап андай болбойт, Жок, бул жеңил конструкция. Мисалы үчүн, эгерде кара темирден колдонгондо, бул жерде там бир где-то өтө эле чоң тоннадагы темир кетмек. Бул жерде биз буга чейин айтып кеткенде бир где-то примерно 9 тонна, 8 тонна материал кетти да. Материал кетти. Анан бул жерде карасаңыз, мисалы үчүн бизде деген бул модульный болуп эсептелет. Ар бир модульдун аралыгы 1,5 метрден да. Анан то есть нагрузка ар бир 1,5 метр сайын, то есть нагрузка берилип турат да, ошол могул жерлерге. Точкаларга. Анан то есть бири-бирине дагы катырылган, анан сейсмикага, баягы жаанга, карга өтө туруктуу болот. Так, дагы бир суроо берейинчи. Мынол чоң эме коюлуптур, лага коюлуптур да, могу жерлергечи. Анан арасына мондай 5 сантиметрлик эмелер дагы, рейкалар да коюлган да. Бунун эмне себептен коюлат? Бул жерден деген мисалы үчүн эгерде тыныйкени жөн эле профнастилге катырып салган учурда неме болуп калат да, формасын жоготуп, сынып, анча эмес көрүнүп калат. Ещё плюс жанакы холодный мостик айтып кетпедимби? Ошол нерсе болбосун деп биз атайын жыгач рейканы койгонбуз. Анан формасы жакшы болуш үчүн биз эки түрдүү рейканы колдонобуз. 2,5 анан 5тик болуп. 5тикте болсо деген биз ортосунан катырабыз. И 2,5-тыкты бул чогулган эмелерге, узелдерге коебуз да, чтобы үстүндөгү жанакы тынейки жабылышы жакшы формада болсун деп. Мындай тогологураак чыксын деп, сырты баягындай жакшы көрүнсүн. Сынган жери, бели билинбеш үчүн. Жандагы кирбесин деп.
Буну баягы башында айтпадыңызбы, башка балдар жасаптыр депчи. Бирок мону сиздер айттыңыздар да ушинче жасагыла деп, Ооба, то есть ар бир мисалы үчүн биз конструкцияны тургузуп, анан заказчиктер мисалы үчүн калган жумушун өзүм жасайм деген учурда биз тараптан баягы консультация кылабыз, координация кылабыз. Ар бир жумушка өзүнүн чек заданияларын беребиз. Мисалы үчүн көбү Бишкектен биз иштесек, Баткенден же болбосо Таластан, алыс жактардан заказ келип түшөт. Анан Бишкектен бетон куйган балдарды алып барган, бул кымбатка туруп калат да. Анан ошон үчүн заказчиктер фундаментин биз өзүбүз куюп беребиз дешет. Анан ошол учурда бизден чек задание берилет. Кандай фундамент куюш керек депчи. Обычно bizde деген конструкция жеңил болгондуктан требования фундаментке минималдуу. Биз айтабыз, то есть баягы по глубине промерзания жердин канча метр тереңдикке тоңсо ошого чейин фундамент куюлсун. Ширинасы минимально 30 сантиметр болуш керек. Анан биздики безотходный материал болгон үчүн ар бир модуль 1,5 метрден деп коюмбу. Ошол 1,5 метр сан атан закладноолор калтырылып кетиш керек деп айтып беребиз. Ошо баарын жазуу түрүндө. Муну жери кошулуп куюлуп кеткен го, анан бул кандай болуп калды? Ооба, бул болсо деген баягы заказчиктердин өзлөрү ушундай решение кылышыптыр. Бул болсо жанакы совет кезинен калган жөн эле түз бетонго койдук деп атпайбызбы? Ошого деген биз деген профилдер менен жанакы анкерный болт менен жерге катырдык биз конструкцияны. Биринчи. Анан болсо деген ичине баягы жаан ичине жаан кирбесин деп заказчиктер моундай болгон, тиги дополнительно куюп чыктыбы да. 10 сантиметрдей бийликтикте мындай фундамент сыяктуу кылып куюп коюшуптур да, чтобы жаан ичине кирбесин. Плюс бекемде болуп калган турбайбы бул? Дополнительно бекемде болуп калды. Жакшы. Эми бул эми съемный дагы болот экен да, мисалы чечип, мисалы башка жака көчүрүп бергиле десе, көчүрсө да болот экен да. Эгер мына бетонду алдагандай кылып куюп салбаса, Ооба. То есть кийин муну баягы гайкалардын баары бизде сварочный работа иштетилбейт да. Мунун баарын чечип, кийин башка жерге, то есть анын баарын пландаштырып, башка жерге которуп, ал жерден кайра жолтуп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жакшы, сон. Негизи нол жайлоолорго дагы, малканаларды дагы ушу менен салса дагы болот окшойт, да? Андай уже бизде иш жүзүнө ашкан проектибиз бар. Атбашы районунда, нарында тиги 1 май деген айылдан бизге кардарларыбыз кайрылган болчу. Сарай салыш керек деди да, ичине кармаганга. Жылуу болсун дешти, баягы шамалдан жакшы сакташсын деди, анан кар катуу калың жайт деди, кышында суук. Условияларды койду. Ошондой, то есть ана ошого бизге решение бергиле деди. Биз макул дедик. Анан баягы ал жерде жер 1,5 метрден чейин тоңгондуктан фундамент куйса, ал фундаментти тээп салчу экен да. Үй салганда, сарай салганда. Анан биз эмне кылалы деп чечтик. Фундаменти жок эле, жөн эле түз жерге турасы 10 метр болгон ангарды без фундамент эле коелу деп ошондой чечимге келдик. Койдук, анан жерге атайын немелери менен казыктар менен карматтык. Ичине кагып карматтык, баягы шамалга туруктуу болсун депчи, дополнительное усиление кылып. Анан үстүнөн тыныккемен жабылды, ичи болсо жанакы пена менен чачылды. Анан бул январда мен кардар менен ошо байланыштам, айтты, баягы январда катуу суук болбодубу? Ошол учурда ичи аябагында жылуу болду деди. Жылуу, мал үчүн утепление болду да, утепление болду. Ошондой сарай салам дегендер үчүн дагы өтө жакшы проект болуп эсептелген. Так, дагы бир суроо да сиздечи. Эми мисалы мен элдин суроосуну берейин дейм да. Мисалы мен дейт, сизге мисалы заказ бердим да, мисалы ошол сарай салайлы депчи, алысыраак жердечи. Мисалы ал жерге барып келишти эле, мисалы 50 километр да. Анан сарай салайлы деп туруп сизге заказ берсек, сиздер алып барып сарайды салдыңыздар, ангар кылыпчы, салып бүттүңүздөр. Анан мисалы айтып атпайсызбы, листтерин да биз кылып бере беребиз депчи. Ал эми утепление жагы, кыскасы мындай под ключ бүтүргөн дагы вариантыңыздар барбы? Утепление. Мисалы эми мен может таныш жок утепленияга, же болсо кымбат туруп калат. Мисалы сиздер менен иштешкенде до конца эле өзүңүздөр бүтүрүп берсеңиздер да болобу? Болот. То есть эми биз кандай иш алып барабыз биздин баягы кардарларыбыз мененчи, биздин баягы заказчиктер. Алар баягы бизге, то есть телефон таштайт да, Инстаграмдан, же болбосо өзлөрү чалышат кээ бирлери. Анан биз алар менен, то есть байланышып, баягы эгерде жолугушууга мүмкүнчүлүк болсо жолугушуп сөйлөшөбүз, же болбосо эгерде алыс жактан болсо, анда жанакы Zoom аркылуу,
сүйлөшүп баягы неме кылабыз да, баягы кандай задачаны решать этиш керек деген вопрос менен консультация кылабыз клиентибизди. Анан баардык проблемаларды билгенден кийин анан биз уже решенияны баягы предложенияны уже даярдайбыз да. То есть мисалы үчүн баягы алыс жерден эгерде заказ келип түшсө, анда биз уже сүйлөшүп, анан баягы эгерде фундаментин дагы куйганга мүмкүнчүлүгүм жок, өзүм баягы сиз баардыгын под ключ жасап бергиле десе, биз болсо өзүбүздүн жанакы подрядчиктерибиз бар, партнерлорубуз бар. Ошолор менен баардык биздин жумуштарыбызды уже жакшы алып келатабыз. Мисалы үчүн эгерде фундамент куюш керек дегенде, биз анда подрядчиктерибиз менен сүйлөшүп, ал жака подрядчиктер барат, биздин фундамент менен иштеген фундаментин куюп беришет. Биз айткандай фундамент куюлгандан кийин профилдер жеткирилет. Жеткирилгенден кийин бул конструкция тургузулат. Конструкция тургузулгандан кийин анан покрытиянын жумушу башталат. То есть бул профилдерге мындай болгон рейкалар карматылып, рейкалар урулгандан кийин бул рейкага профнастил жабылат. Профнастил жабылгандан кийин эгерде жылуулаш керек болсо, анда уже Бишкектен биздин партнерлор келип уже пена чачып жылуулап кетишет. Жакшы. Негизи сиздер менен эле бүтөт экен да жумуш, То есть анан эгерде мындай болгон учурлар болот да, биздин заказчиктер жок, мен өзүм салам десе, бизге мага болгону конструкцияны тургузуп бер деген учурлар өтө көп болот. Көп болот, Анда биз болсо деген калган жумуштарын биз координация кылып беребиз да. Мындай кыла, да? То есть бул жагынан мындай кылсаңыз, баягы балким акча жагынан экономдойсуз, конструктивный жагынан туура болот деп ошол жактарынан баардык иш алып барабыз. Жакшы. Сонун. Туугандар сиздерге жактуу. Мага чын айтканда жакты. Себеби кара темирге караганда арзан, көп срокко жетет, тез бүтөт, кооз бүтөт дегендейчи. Анан жалгыз компания экен, Кыргызстанда любой жерге алып барып куруп берет. Эгерде сиздер Өзбекстандан көрүп атсаңыздар, же Казакстан, же Россиядан көрсөңүздөр, ал жака дагы булар Nomading компаниясы өзүнүн тобу менен барып, ошол жерлерге дагы орнотуп жасап берип жүрөт. Буга чейин. Россиядан жасап бердиңиздер, Россияда жасап бергенбиз, Казакстанга вот ангарларды коюп келатабыз. То есть мүмкүнчүлүк не только вот Казакстан, Россия хоть Европага деле тургузуп бере берген мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бар. Негизи сертификация бар да мунуку, ооба, чет өлкөгө то есть чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал жерге деле ушул жерден жасалып туруп барат. Эми не только Россия, Казакстан, Европаларда да деле жумуш кылсаңыздар, ал жерлерге да чыгарсаңыздар болот. Бул азыр Кыргызстанда жалгыз фирмасыздар, сиздер ушул технология менен жасаган. Технология ушул конструкция только бизде бар. Кыргызстанда гана эмес, бул дүйнө жүзүндө именно ушундай материалды колдонуп, ушундай профилдер менен жасалган жалгыз гана компания бизбиз. Сиздер. Машалла, көз тийбесин. Негизи ата мекендик өндүрүштү дагы колдоп, мындай карасак баягы Германиянын товары, Россиянын товары, Япониянын товары дегенде мындай бир качествонун белгисидей угулат да. Негизи Кыргызстандын дагы өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү дагы колдосок сонун болот. Бул биринчиден өзүбүзгө эле инвестиция жасап аткан болобуз. Жана өзүбүздүн эле жигиттерге дагы мотивация болот демекчи. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик да. Негизичи аябай сонун ба, жакшыны жакшы, сонунду сонун деп айтыш керек. Бул жасаткан заказчик кишилерден дагы бир экөө сөз алсак болобу? Бул биздин заказчигибиз баягы эжеке болот. Эжекебиз болот, Бегимжанын эжекебиз. Ошол өзү бизге кайрылып, өзү ушул конструкцияны тургуздурду. Бизге кайрылып, үстүн покрытиясын өзү дагы иштетип, жасатып, өзү жаптыртты. Өзү аябагандай кыйын ишкер эжекебиз экен. Ушундай чоң ангарды, то есть жалгыз эле иш алып барды да. Машалла. Ошол менен да жакыныраак таанышып, андан дагы баягы өзүнүн пикирин уксак, жакшы болот эле. Жакшы. Ээси, бул жердин ээси салдырган эжеке дагы күтүп атат. Азыр эми буюрса, бул жакта погода сонун экен. Кар жааган, бирок погода азыр күн чыгып, мынтип бажырайып сонун болуп атат. Эжеден да бир оз кеп сурап, кандай болду, жактыбы, жакпадыбы дегенде, Анан дагы бир суроону берейин дедим эле. Могул кара темирге караганда канча пайыз арзан түшөт бул? Бааларында бир эки айтпайсызбы ушуну? Ооба, билесизби, бүгүнкү күндө мисалы үчүн кара темирдин колдонгондо аны деген өзүнүн соответствующий технологиясы менен куруш керек да. Ошого жараша расход көбүрөөк болот.
эгерде кара темирден салынган конструкцияга салыштырганда 2 эсе арзаныраак болуп келип түшөт да. Бул. Анткени кара темир менен средний квадратный метри бир 80-90 доллардан үйдө болуп кетет. Биздики болсо ушундай квадратный метри бүгүнкү күндө доллар менен эсептегенде келгенде 35-40 доллардан эсептейбиз. Ушундай ангарлардын квадраты 35-40тан квадрат десе. Бул пол менен эсептелип калабы? Пол менен эсептелип. Тиягы уже дайын эле экен да высоталары, Ал жагын баарын биз өзүбүз расчет кылып эсептеп койгонбуз. Азыр биздин кардарлардын жеңилдиги үчүн квадратный метрин пол менен эсептеп келгенде 35-40 доллардан. Бул аябагандай, то есть эң доступный цена болуп эсептелинет биздин кыргызстандыктар үчүн. Мындай баа менен эгерде салам десе өтө көптөгөн, то есть акча жагынан экономдосо болот. Ошол эле учурда туруктуулук жактан эч нерсени жоготпойт. Эми мисал алайлы, 2 эсе арзан деп атасыз. Мисалы ушул конструкция эгер темир менен бир 4 миллионго бүтсө, бул конструкция менен ол 2 миллионго бүтүп калат. Калган 2 миллионго полный жаап, жылуулап бүтүрүп коет дегиңиз, э? Болсо чет элге барып эсеп койсок. Эми тандоо өзүндө адамдардынчы. Тандоо өзүндө биз эми баягы арзан, сапаттуу, жаңы технология жагын көрсөтүп эме кылып коюш биздин милдет. Себеби бир жакшылыкты жеткирип коюу дагы бул өтө жакшы нерсе. Ошон үчүн мага негизи жакты конструкциясычы. Анан бул жакта азыр ээсинен дагы угайлычы. Мен эми баягы өзүм дагы кичине баягы стройка жагынан кичине түшүнүк бар да. Анан азыр сиз айтканыңыз боюнча, мисалы мен салдырсам, салдырмакмын да, мисалы ушул эмедечи, эгер тыйыныбыз болуп калса, эми буюрса келечекте дагы жакшы иш пландар бар, ошол боюнча дагы иштешебиз. Айдар мырза, сизге дагы рахмат, Алла разы болсун. Сизге да рахмат. Анан туугандар, биз экран астында номерлерди, Instagram баракчаларды, соц тармактарды, полный контакттарды калтырып коебуз. Описанияга түшүп дагы ал жерден дагы номерлерди таап, чалып, байланышып, түнү күнү сүйлөшүп, өзүңүздөрдүн дагы берилбей калган суроолор болсо, же болбосо дагы бир кызыктырган суроолор боло турган болсо, мисалы араңыздарда инженерлер бар, араңыздарда стройка тармакты аябай жакшы түшүнгөнүңүздөр бар, ошолор дагы суроолор берип көрсөңүздөр болот. Бул жерде кесипте ошол именно адистер өздөрү жооп берет. Анан баасы боюнча өзүңүздөр да уктуңуздар, 1 квадрат метри, эгер ушундай ангарлар салдырсаңыздар, 35-40 доллардын тегерегинде. Конструкциянын баасы. Бул эми мына жылаңач эле могул ушундай курулуп, ал ичинде услугасы, темир баасы болуна кирип калат, э? Установкасы менен чогуу. Темир канчадан болуп калат? Темир 100 доллардын тегереги айланып калабы? Эгерде темирдин установкасы менен эметкенде, кара темирдики, примерно квадрат метри бир 100 доллардан айланып калат. Азыр биздин расчетторубуз боюнча. Эми ал кара темирди там ар кандай талышына иштетет да. Аны айтыш оор да, анткени болсо деген ал өзүнүн стандарттары бар да, өзүнүн определенный ширинага, өзүнүн калыңдыктагы, бийиктиктеги темирлер колдонулат. Ошон үчүн эгерде среднем бир 90 доллардан өйдө да. Анан дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, кара темирди ширетүү кызмат акысы дагы аябай кымбат. Себеби ал жерде аябай көп баягы эмне деп коет, баягы фермалар аябай көп токулат, көп иштелет. Анан ал жеринде өзүнүн нормалары бар, ортосунда стойка кетиш керек, швелер кетиш керек дегендей. Эми мен ал жагын жакшы түшүнбөй эткем, бирок негизи темир менен кылганда аябай эле баягы прочный болсун деп эме кылат. Бирок мындай кылып жасап да иштетсеңиздер болот экен да. Бунун эң негизгиси сварка тийбегенден кийин любой күнү мисалы жумушту башка жака көчүрүш керек болсо, заводду полный көчүрүп кетсең болот экен да бул жерден, да. Жакшы. Сонун. Негизи командаңыздар кандай иштеп атабы? Жетишип атабы полный бар жогуна? Жетишип атабыз. Азыр мисалы үчүн биздин эмебиз боюнча бир айда мисалы үчүн 3000 квадратный метр объект курганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Команда жетет ошо. Команда жетет. 3000ден это бул как минимум. Андан көп курсак болот. Одновременно канча жерде иш жүргүзүп аласыздар командаңыздар? Одновременно бир 2-3 жерде. 2-3 жерде жүргүзөсүң. Кыргызстан любой жеринде. Кыргызстан любой жерине. Любой условияда. Любой условияда. Хоть азыр кышында деле объектилерди бүтүрүп келатабыз. Бишкекте азыр январда өтө -10, -15ке чейин болду. Ошол эле учурда деле конструкцияларды тургузуп, ангарларды коюп берип келатабыз. Ийгилиги сиздерге. Сонун. Мындай эме кылып отурсаң, баягы ишмердүүлүк, мындай бир инновация жөнүндө сүйлөшсөң кызыгып кете бересиң да. Эми баягы элдердин дагы убактысын бир аз үнөмдөйлү. Биз эжекеден дагы бир эки сөз сурайлы. Анан сиздерге дагы рахмат. Алла разы болсун. Ушинтип элдердин кызматында жүрө бериңиздер. Bundan da çoğurak ийгиликтерди, башкача дагы бирдекелерди багындырып, дүйнөгө атакты чыгара бериңиздер. Кыргызстан деген эменчи.
Сон, рахмат, Алла разы болсун. Микрофонду эжекеге берейин дагы. Анан калган маалыматтарды бүт эжекеден сурайлы. Азыр бул жерде ушул эмени ангарды салдырган эжекеден буюрса маалымат сурап берели. Саламатсызбы? Кандайсыз эжеке? Могул микрофонду тагып аласыз, же кармап алсаңыз деле боло берет. Кандайсыз эжеке? Жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Ушуну сиз салдырдыңызбы? Мен эми бир нече суроолорду берейин, андан кийин өзүңүздүн дагы ой пикирлериңизди айтсаңыз. Бул номадингди кайсыл жерден көрүп калдыңыз, кайсыл жерден танып калдыңыз деген, же бирөө айттыбы? Жок, негизгиси мен ушу салдырардын алдында аябай көп компанияларды карап көрдүм, көп компаниялар менен сүйлөштүм. Анан ошо сүйлөшүп келетип эле баягы запрос кылган жерлерден көп чыгып калат эмеспи. Анан ошол жерден рекламалардан, соц тармактардан эле көрдүм. Булардын рекламаны көрүп калдыңыз? Рекламаны көрүп калып эле ошондон аябай кызыгып, анан чалып сурап, жолугушуп, анан бир аз өйдөрүп коюп койгула эжеке. Чалып сурап, жолугушуп, ошон менен договор түзүп, ошон менен эле дароо эле кызыгып, дароо эле чечим чыгарып, дароо эле ошол жерден договор түзүп, анан иштеп калдык. Иштеп калдыңыз. Мындан мурда ушундай ангар салдырдыңыз беле? Жок, бул биринчи жолу салдырып атам. Биринчи жолу салдырып атасыз. Сиз мисалы башында ушундай ангар салдырайын дегенде баягы илгерки 4 бурчтук ангар, анан темир менен да элестеткенсизби? План ошондой болчу беле? План ошондой болчу, негизгиси ошону элестеткен. Анан бирок алар менен сүйлөшүп көрсөм, баасы кымбат чыкты. Кымбат. Баасы кымбат чыкты, анан кийин убактысы 1 ай 2 айдын ичинде бүткөрүп беребиз дешти да. Мен үчүн кичине узагыраак убакыт болчу. Анан номадка келип сүйлөшкөндө алар ошо убактысы 8 күндө, максимум 8 күндө курап берди. Курап беребиз дешти. Анан ошол баасы жагынан дагы аябай жакшы, арзан баада түштү да. Азыр могу баасы деп калдыңыз. Булардын жумушу азыр бул жерде конструкция болду да, могу скелетичи. Ушул канчага турду эми? Баасын айта аласызбы? Конструкция 2,5 миллион сомго турду. 2,5 миллион. Эгер темири менен болсо 5 миллионго барып калмак. 5 миллионго барып калмак. 5 миллионго барып калмак. Анын үстүнө аны жылуулаш керек дагы, үстүн дагы жабыш керек болот. Ал акчаны үнөмдөп сиз толук бүтүрүп атасыз уже. Ал акчаны үнөмдөп, мен толук сыртына дагы жапканга, ичин жылуулаганга дагы ошо кетирип атам да. Жакшы. Негизи келгенде балдар полный өздөрү өлчөп, андан ошо негизи процесс заказ бергенден баштап бүткөнгө чейин канча убакыт кетти? Эң негизгиси заказ бергенден баштап эң биринчи офисине барып сүйлөшүп договор түздүк. Договор түзүп бир убакытты тандап алып, анан бул жака келип жерлерди өлчөп көрүштү. Андан кийин эле бир жума убакыт, 5 күн темирлерин жасаганга кетти. Андан кийин бир убакытты өлчөп, ошону менен келип эле 8 күндө куруп кетишти. 8 күндө куруп берип коюп кетишти. Негизи сизге жактыбы мындай кандай десем эми мындай мен ойлойм да, мисалы видеодон көрүп аткан адам буну биринчиден баягы прочный болобу же болбойбу деген ой биринчи очередте келет экен да. Себеби баарыбыз эле коопсуздук, анан монча акча салып аткандан кийин бул ошого жооп береби деген эме келет да. Ошол мындай кандай түйүлдү сизде башында болдубу? Башында болду. Башында аябай эле көп изучать эттим. Видеолорун көрдүм. Анан мен үчүн могу каркасты көргөндө бул прочный болорун сездим. Анткени бул 4 жагына 4 темир менен бекилип кетип аткандан кийин бул демек прочный болушу керек да өзү. Анан легкий конструкция болуп аткандан кийин мунун толук ушул 800 квадрат метрге жете турган темирдин килограммдап келгенде ушу 8 тонна чыкты да. 8 тонна. Бир эле машина менен алып келип курап койду. Бир эле машина менен алып келип курап коюшту. Анан бул эми дароо эле сыртын жаба калган жокпуз. Бир аз убакыт кетип калды. Даярданып алып келип түшүрүп баарын тең сүйлөшүш үчүн. Анан ошо турганда биякта шамал болду, жаан болду, кар болду, баардыгын тең көрүп көрдүк. Аябай эле жакшы экен. Мунун үстүндө кар турду уже быйыл? Жок, быйыл кар турган жок, себеби биз кар жаап бүткөндөн кийин жаап калдык. Жаап бүткөндөн кийин жаптыңыздар, Негизи мындай компания айтканда мындай канчалык деңгээлде биринчи ишеним болду, ушундай болот экен деп, же бүт видеолорун бир көрүп чыктыңыздар алардын, Тең көрүп чыктым, сразу эле ишеним пайда болду. Себеп дегенде анын үстүнө жанагы бир топ тонналык чоң машиналарды коюп тест кылышкан. Ошону көрдүм. Ошону көргөндө эле ойлодум, демек ошончо чоң
машинаны көтөрүп аткандан кийин демек буну жөн эле демек булардын технологиясына ишендиңиз. ишендим. Аябай. Мындан ары мисалы эми өзүңүз дагы ушундай бир цехтерди салдырсаңыз, ушул компанияга кайрыласызбы? Сөзсүз түрдө кайрылам. Себеп дегенде жумуш дагы көп. Бул менен токтоп калган жокпуз. Дагы 1-2 объект кура тургандай ниеттер бар. Анан бул жакка келгенде Номадтын инженерлери менен да сүйлөшүп көргөм өзүм. Анан ошол жерден аябай көп ишендим да. Аябай чоң эле сураштырдым, аябай көп неме кылдым. Анткени чоң акча салынып аткандан дагы аябай жакшы болуш керек болчу. Муну сиз 2 этаж кылам деп аткан экенсиз да ичине, Эми ичи кара темир менен поршни болуп ал жагы бүтөт, бөлүнөт, Ал жагы бөлүнөт. Бул жерде азыр бийиктиги 9,5 метр болду. 2 этаж кылып турганга толук мүмкүнчүлүк бар. Баш тийбейт деңиз, Анткени оборудованиелер дагы азыр узундугу 1-2 метр болуп атат. 2 метр, 3,5 метрден кылып бөлсөк дагы аябай эле жакшы место болуп атат да. Жакшы, сонун. Сиз өзүңүздүн мындай чын ниеттеги бир отзывыңызды айтпайсызбы? Мындай элдерге мисалы салдырайын деп жүргөндөр да болушу мүмкүн да, мисалы байланышып, расстояние кармап, салдырсамбы же салдырбай эле койсомбу? Эми видеодон көргөн бөлөк, анан живой көргөн бөлөк да. Сиз мисалы булардын башка бир объекттерин көрүп келдиңиз беле? Ооба, Солимардагы объектини көргөм. Көрдүңүз. Ошол жактагы объектини көргөм. Мага абдан жаккан. Абдан жагып бардыгын тең карап көрүп өзүм карап чыккам. Анан менин отзывым бул аябай жакшы инновациялык технология. Мындай абдан прочный, кандай абдан бышык, жакшы. Сапат жакшы. Сапаты жакшы, өзү дагы аябай оцинкованный темирден, стальдан жасалат экен. Ошол себептен мен мындай азыркы убакта эми биз өнүгүүнүн жолундабыз. Анан жаңы инновациялык технологиялар менен жасалган өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан өзүбүздүн ишкерлерди колдошубуз керек деп ойлойм. Жакшы, рахмат эжеке. Чоң рахмат. Эми сиздерде эжекелер ушинтип баш болуп өзүңүздөр өзүздүк ата мекендик өндүрүштөрдү колдоп атканыңыздарга биз эми жыйынтыктай берели. Туугандар, бүгүн сиздер Номадин компаниясынын дагы бир чоң бүткөн объектисине менен тааныштыңыздар. Эгерде ушундай навестерди, складдарды, сарай, кашар деги эле ушундай бир чоң объекттерди салдырабыз десеңиздер, биз номерлерди калтырып койдук. Негизи биз буга чейин да бул компанияны тааныйт элек, буга чейин дагы тартып биздин кесиптештер тартып көрсөтүп жүрөбүз. Негизи эгерде салдырабыз десеңиздер, ойлонбой, коркпостон салдырсаңыздар болот. Себеби убакыттан үнөмдөйт экенсиздер. Баасынан эң негизгиси бар жоктон келип туруп эле баасына келип такалып калат. Баасынан үнөмдөйт экенсиздер. 50% чейин арзаныраак түшөт деп айтты. Азыр эжекебиз деле негизи общий пландаган баасына полный уже бүтүрүп атыптыр. Салдырыңыздар негизи инновация технологиясына, мына өнүгүү технологиясына кадам таштаганыбыз бул сиздердин да биздин дагы аябай чоң ийгилигибиз болуп эсептелет. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер Тез кабар YouTube каналын көрдүңүздөр. Биздин каналга катталып, лайк басып, дайым күзөтүп туруңуздар. Биз Тез кабар каналы жакшылыктын жарчысы демекчи, сиздерге дайым жаңы ушундай жакшы чыгарылыштарды буюрса сиздерге тартуулап турабыз. Саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга.